أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Hurmattуу жаамат, бүткүл ааламды жараткан Аллах субханала тааалага чексиз мактоолорду айтабыз. Аллах таала ар-Рахман, мээримдүү зат экен. Аллах таала ар-Рахим, ырайымдуу зат. Аллах таала аль-Куддус, Аллах таала бардык айыптардан, бардык күнөөлөрдөн таза зат. Аллах таала аль-Муиз, Аллах таала кимди кааласа ызаттап коет экен. Аллах таала кимди кааласа кор кылып коет экен. Аллах таала кааласа күндү түн кылып коет. Аллах таала кааласа түндү күн кылып коет экен. Аллах таала бардык нерсеге кудуреттүү зат экен. Ошондой эле Аллахтын сүйүктүү пайгамбары болгон, хабиби болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына, табииндерге салам жана салаваттарды жолдоп баштайбыз. Урматтуу жаамат, азыр мен сиздерге кереметтүү Ихлас сүрөсү, Аль-Фалак жана Ан-Нас сүрөлөрү жөнүндө, алардын фазилеттери жөнүндө кыскача баяндама кылып беремин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран окуунун соопчулугунун баа жеткиз экендигине ар дайым басым кылып келген. Себеби караңыздарчы, жөн эле китеп окуп коюу менен Аллах таала бизге чексиз соопторду, эселенген соопторду берип коет экен. Ага далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: кимде ким Курандан бир тамга окуй турган болсо, ага 10 сооп жазылат. Караңыздарчы, бир тамга үчүн эле 10 сооп алат экенбиз. Жана мен айтпай элемин алиф лам мим деген бул бир тамга деп. Балким алиф бул бир тамга, мим бул башка тамга, лам деген бул башка тамга. Демек алиф лам мим деп коюшубуз менен эле бизге 30 сооп жазылып калат экен. Эми элестетиңиздер, эгерде Куранды башынан аягына чейин окуй турган болсок, кандай деген соопторго ээ болобуз? Божомол менен эсептегенде, Куранды башынан аягына чейин окуй турган болсок, бизге 33 миллион 10,2 сооп жазылат экен. Элестетиңиздер, 33 миллион деген эмне деген сооп? Аллах таала ушунчалык мээримдүү зат, эгерде Аллах таала кааласа, ошол сооптордун себебинен биздин баардык күнөөлөрүбүздү күлгө айландырып коет. Баардык күнөөлөрүбүздү чаңга айландырып коет. Аллах таала кудуреттүү зат. Албетте, Куранды башынан аягына чейин окуу бул жеңил иш эмес, бирок биз ар дайым аракет жүзүндө болушубуз керек. Себеби Куранды биз отуруп эле окубайбыз. Куранды биз туруп да окуй алабыз, отуруп да окуй алабыз, кааласак иште жүрүп да окуй алабыз, даже жатып алып да окусак болот экен. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан көбүрөөк Куран окууга умтулалы. Ал эми Ихлас сүрөсү тууралуу сүйлөй турган болсок, Ихлас сүрөсү өтө кыска сүрө экен. 4 эле аяттан турат, 47 эле тамгадан турат. Бирок биздин тилибизге ушундай оңой болгону менен бул дүйнөдө бизди өзгөчө бир коргоочу сүрө болуп эсептелинет экен. Акыретте таразада өтө оор сүрө болуп эсептелинет экен. Бул сүрө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке шаарында жашап жүргөндө түшкөн сүрө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык келгенден кийин ага каршылык көрсөткөн адамдарга, аны ээрчибеген, Аллах тааланын жалгыздыгына ишенбеген адамдарга, алар деген пайгамбарыбызга келип мындай суроо беришкен: сенин Кудайың эмнеден жасалган? Эмне себептен алар мындай суроо берди? Себеби алар ушунчалык надан болушкан. Алар деген таштарга сыйынчы, алар деген асманга сыйынчы, айга сыйынчы, кандай бир макулуктардын баарына сыйына беришчү экен. Ошол себептен алар сурайт экен: сенин Кудайың эмнеден жасалган деп. Ошондо Аллах таала жооп катары Ихлас сүрөсүн түшүргөн экен. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Кул هو الله أحد. Айткан: я Мухаммад, Аллах таала жалгыз, Аллаху Самад. Аллахка эч ким шерик боло албайт. Аллах таала эч кимге муктаж эмес. Лам ялиду ва лам юлад. Аллах таала төрөлбөгөн жана төрөбөгөн. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Аллах таалага эч ким теңдеш боло албайт. Көрдүңүздөрбү? Демек бул сүрөдө Аллах тааланын жалгыздыгы, Аллах таала эч кимге муктаж эместиги баяндалгандык себептүү ушунчалык улуу сүрөлөрдөн болуп эсептелип атат. Ушунчалык фазилеттүү сүрөлөрдөн болуп эсептелип атат. Бир күнү бир сахаба багамдат намазын окуйт экен. Багамдат намазын окуганда Фатиха сүрөсүнөн кийин бир эле Ихлас сүрөсүн кошуп окуйт экен. Анан кийин ойлонуп пайгамбарыбызга келип айтат экен: я Расулуллах, мен бүгүн ушундай Ихлас сүрөсүн кошуп эле окуп койдум, бирок азыр ойлоп атам, өтө эле кыска сүрө кошуп койдум окшойт дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен: менин жаным колумда болгон Аллахка ант ичемин, бул сүрө Курандын 3/1 бөлүгүнө барабар. Караңыздарчы, эгерде Курандын
3кө бөлө турган болсок, ошонун бир бөлүгүн окуганда кандай сооп ала турган болсок, Ихлас сүрөсүн дагы бир жолу окуганга биз ошондой сооп алат экенбиз. Көрдүңүздөрбү, кандай күчтүү сүрө, кандай сообу күчтүү, машалла. Эми башка риваяттарда да келген экен, эгерде силер Аллах Таала сизди сүйүүсүн кааласаңар, анда Ихлас сүрөсүн окугула. Себеби Аллах Таала өзүнүн сүйгөн пенделерине ушул сүрөнү окутуп коет экен. Ошондой эле башка риваяттарда келет экен, эгерде Ихлас сүрөсүн 10 жолу окуй турган болсоңор, Аллах Таала бизге бейиштен бир үй куруп коет экен. Караңыздарчы, ушундай кыска сүрөнү 10 жолу эле окуп койсок, Аллах Таала бейиштен бизге үй куруп коет экен. Демек, биз бул жашоодо өзүбүздүн бейишибизди өзүбүз курат экенбиз. Караңыздарчы, Куран окуу менен, амалдарыбызды кылуу менен биз өзүбүздүн акыретибизди даярдайт экенбиз. Келиңиздер, эми Ихлас сүрөсүн окуганга амал кылалы. Ушул азыр уккан нерселердин баарына амал кылалы. Аль-Фалак жана Ан-Нас сүрөлөрү тууралуу сүйлөй турган болсок, булар Курандын эң акыркы сүрөлөрү болуп эсептелинет экен. 113 жана 114 аятта сүрөлөр болуп эсептелинет экен. Булар да өтө кыска, бирок биздин жашообузга өтө чоң маанисин ойлогон, бизди коргой турган сүрөлөр болуп эсептелинет экен. Аль-Фалак сүрөсүн ала турган болсок, Аль-Фалак деген бул таң атуу дегенди билдирет экен. Же болбосо бир нерсени башка бир нерседен бөлүп чыгаруу. Кандай эле будайдын өзөгү өсүп чыгып экиге бөлүнөт, ошондой сыяктуу бир нерсени башка бир нерседен бөлүп чыгаруу. Эми бул сүрөдөн биз билет экенбиз, Аллах Таала таңды атыруу менен бизди караңгылыктын жамандыктарынан, караңгылыктын коркунучунан бизди куткарып коет экен. Бизди коргоп коет экен. Ошондой эле бул сүрөдөн эмнени алабыз? Бул сүрөдөн биз билет экенбиз, Аллах Тааланын ар кандай макулуктарынан биз зыяндарды чегишибиз мүмкүн экен. Ал зыяндык адамдар тарабынан болушу мүмкүн. Ал зыяндык шайтан, жин, алейхиланалардан бизге келиши мүмкүн. Ошондой эле сыйкырчылардан, ошондой эле көрө албаган наадан, сараң адамдардан да кандай бир зыяндыктар келиши мүмкүн. Сыйкырчылардан аябай чоң зыян келиши мүмкүн. Ошондой жамандыктардан бизди бир гана Аллах Таала коргоп калат экен. Чындыгында ойлосок, ошондой зыяндыктардын баары бизге түнчүндө чыгат экен. Көрдүңүздөрбү? Түнчүндө жер бетине ар кандай жамандыктар жайылат экен. Ал айвандар болобу, жырткычтар болобу, кумурскалар болобу, чаяндар, жыландар, баардык жамандыктар түнчүндө тарайт экен. Ошондой эле жин, шайтандар, алейхиланалар өзүнүн жашоосун түнчүндө баштайт экен. Кандай эле адамдар күндүз жашап атат, күндүз өзүнүн жашоосун баштап атат, ал эми жин, шайтандар, алейхиланалар, алар түнчүндө өзүнүн жашоосун баштайт экен. Сыйкырчылар сыйкырын түнчүндө жасашат экен. Даже көрө албаган адамдар, ошол көрө албаган адамдын бир байлыгы болобу, жакшылыгы болобу, ошол нерсеси жөнүндө түнчүндө бош жатканда ошол жөнүндө ойлоп баштайт экен. Ошол адамдын байлыгы жок болуп калса, ошол жакшылыгы жок болуп калса деп көрө албастык кылып баштайт экен. Эми ушул жамандыктын баарынан биз Аллах Таалага гана коргоно алат экенбиз. Аллах Таала жалгыз гана бизди коргой алат экен ошол жамандыктын баарынан. Бул сүрөдөн ушундай пайдаларды алсак болот экен. Эми Ан-Нас сүрөсү тууралуу сүйлөй турган болсок, Ан-Нас деген бул адамдар дегенди билдирет экен. Эмне себептен? Себеби ушул сүрөдө Ан-Нас деген сөз 5 жолу кайталанып келет экен. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул а'узу би раббин нас, маликин нас, илахин нас, шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас. Байкадыңыздарбы? Сүрөлөрдүн, аяттардын аягында бардыгында Ан-Нас деген сөз бар. Эмне себептен бул жерде 5 жолу кайталанып келип атат? Себеби Аллах Таала бул жерде адамдарга белгизип атат. Адамдар жалгыз гана Аллах Таалага таандык. Биз жалгыз гана Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Жалгыз гана Аллах Таалага сыйынабыз. Эми биздин эгибиз болгон улуу Аллах Тааладан биз коргонуу сурайбыз. Эмнеден? Бул жерде айтылып жатат, биздин жүрөгүбүзгө васвас кылган, биздин жүрөгүбүздү азгыруучу шайтан алейхиланадан биз коргонуу сурайт экенбиз. Ошондой эле адам шайтандан. Караңыздар, адамдарда шайтан болушу мүмкүн экен.
алгандай мисалы шайтан алейхи ланадан биз Куран менен коргоно алабыз. Эгерде биз аяттарды, сүрөлөрдү окуй турган болсок, шайтан алейхи лана бизден качып кетет, бизге жолубойт, биз коргоно алабыз. Ал эми шайтан адам болсо, биз андан качып кете албайбыз. Биз өзүбүз андан ойлонуу менен ой жүгүртүп, бул адам мени азгырып атат. Эгерде сизди бирөө жүрү арак ичели, жүрү бир дискотекага барып келели, жүрү бирөөнү ушактап келели, же келип жаныңызга бирөөнү ушактап баштаса, жаман бир нерсени кылып баштаса, сиз билишиңиз керек экен, ал адам шайтан эмес, бирок ал сизди азгырып атат. Эми ошол кезде сиз сүрө дагы окусаңыз, кандай бир аятты да окусаңыз, ал адам качып кетпейт. Сиз андан өзүңүз кетишиңиз керек экен, сиз андан өзүңүз кутулушуңуз керек экен, же болбосо ошол сөздү буруп коюшуңуз керек экен. Көрдүңүздөрбү, биз өзүбүз аны контролдошубуз керек экен. Ошондой Аль-Фалак жана Ан-Нас сүрөлөрүнүн түшүү себебине бул жерде окуя бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыкты алгандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрө албаган адамдар өтө көп болгон экен. Өзгөчө еврейлер. Эмнеге дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыкты алганга чейин бардык пайгамбарлар еврейлердин тукумунан келген экен. А биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын каалоосу менен арабтардын тукумунан келген. Ошол себептен алар көрө албастык кылып, бул пайгамбар биздин коомубуздан, тукумубуздан келиши керек болчу деп аны өлтүрүүсү келчү. Аны жок кылууну каалашчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колунда ошол мезгилде кичинекей еврей бала кызмат кылып иштечү экен. Ал келип өзүнүн кызматын кылып кетип калчу экен. Жакшы бала болчу экен, бирок еврейлер ал баланы көндүрөт экен. Сен пайгамбардын, Мухаммаддын бир буюмун бизге алып келип бер дейт экен. Же болбосо чачын бизге алып келип бер деп көндүрө башташат экен. Ошол кезде еврейлер сыйкырга өтө күчтүү болгон экен. Өтө күчтүү сыйкырчылар бар болгон экен. Алар аны көндүрүп атып, ал бала көнбөй атып, бирок акырында көнөт экен дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чачын табып алып, ошол еврейлерге алып барып берет экен. Алып барып бергенден кийин ал сыйкырчылар ал чачты алып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сыйкыр коет экен. Сыйкыр порча деп коет го, биздин орусча порча деп коет. Эми ошол чачты алып, сыйкырды салып, ушундай бир түйүнчөк жасап коюшат экен. Түйүнчөк жасап, аны бир алыс жактагы ичинде таза суу болгон эле бир кудуктун ичине салып, таш менен жаап коет экен. Ошондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу ооруп калат экен. Дардыгерлер келип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды текшерип, бирок эч ким билбей калат экен эмне себептен ооруп атканын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык катуу ооруганынан чачтары түшүп баштайт экен. Алы кетип, төшөгө жатып калат экен. Аябай алсыз болуп жатып калганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анан түш көрөт экен. Түшүндө пайгамбарыбыз жаткан болот экен. Анан бир жагында, баш жагында бир адам турат экен, бут жагында бир адам турат экен. Анан экөө бири менен маек курат экен. Бирөө сурайт экен, бул жерде ким жатат? Бул жерде пайгамбар жатат. Ал эмнеге жатат дегенде, экинчиси айтат экен, бул адамга, бул пайгамбарга сыйкыр коюлду. Буну бирөө сыйкырлап койду дейт экен. Ошондо бирөө сурайт экен, ал сыйкырды ким жасады? Ушундай еврейлер жасады. Эмнеге жасады дегенде, пайгамбардын чачы менен жасады деп айтып берет экен. Ал сыйкыр каяка катылды? Ошол түйүнчөк каяка катылды дегенде, бул жактагы бир кудукка катылды, ушундай бир таштын астына катылды деп бүт баарын айтып берет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ойгонор замат Али радиаллаху анхуну сахабаны ошол кудукка жөнөтөт экен, барып карап келгин дейт экен. Али радиаллаху анху барып ошол кудукту табып караса, ал кадимкидей эле суу иче турган таза кудук болот экен. Бирок ошол сыйкырдын күчтүүлүгүнөн, сыйкырдын жамандыгынан ошол кудуктун ичиндеги суунун баары ушундай былжып, саз болуп кеткен экен. Караңыздарчы, сыйкырдын күчтүүлүгү. Анан ошонун ичиндеги ташты караса, чындап эле таш бар экен. Ташты ачканда, чындап эле ошол жерде түйүнчөк бар экен. Чач оролгон түйүнчөк бар экен. Ошону Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып келип беришет экен. Алып келгенден кийин ошондо анан Жибрейил алейхиссалам түшөт экен. Түшкөндөн кийин анан ушул эки сүрө түшөт экен. Аль-Фалак жана Ан-Нас сүрөсү. Жана пайгамбарыбызга Аллах таала буйруйт экен, сен Аль-Фалак жана Ан-Нас сүрөсүн оку дагы ошол түйүнчөктү чечкин дейт экен. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир түйүнчөктү чечип атканда ошол эки сүрөнү окуп бүткөнгө чейин чечет экен. Ошону чечүү менен Аллах таала айтат экен, ошонун чечүү менен сенин сыйкырың дагы жок болот. Көрдүңүздөрбү?
Demek bu sürelер бизге коргоо болуп жөнөтүлгөн экен. Пайгамбарыбыз